Арыбаңыздар, мен өткөндө Токтогул акын поэмасынын биринчи бөлүгүн окуп бергем. Анда Теңир тарабынан акын жөнөтүлөт кыргыз элине. Бирок ал акын адилетсиз бийликтин алтынына алданып, элдин кайгы муңун ырдабай калат, унутуп калат элди. Эми экинчи бөлүгүндө кандай болот? Чогуу угабыз. Кудай жолдойт канга жаңы өкүлүн, кулдук урбас, кандын тоотпос өкүмүн, кандан бектен мокобосун кайратың, калем сабың казал болсун айбатың. Кайгы муңду, калк турмушун канаткан, какшабырдар акын бол дейт жараткан. Арсыз акын кан алдына барганы, акыйкаттан дароо тайыйт ал дагы. Вазирлердин арасында бактыяр, акын болот канга гана жаккыдай. Кара таман карып мискин бечара, калк турмушу кайгы салбайт эч ага. Кайталана берген үчүн өнөкөт, Кудай кайра жаңы өкүлүн жөнөтөт. Ал өкүл да өз шертине турбады, жолун жолдоп акындардын мурдагы. Акындарга ыйык кандын баалоосу орундалбайт жараткандын каалоосу. Акындарда абийир акыл эс калбай, атанышат жагын жанган жез таңдай.